Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мен Жалал Абад обласынан келдим. Самагал Оразалиев, эркин журналист. Бүгүнкү күндө ошол март революциясына активдүү катышкан жаран катары, эркин журналист катары өзүм көз карашымды ушул тегерек столдо айткым келди. Биринчиден, урматтуу агай туугандар, бүгүн чындыгында революция сабак болдубу бизге деген абдан орчундуу суроо коюлду. Чындыгында революция, 3 революция өз максатына жеттиби? Жеткен жок. Жогоруда баарыңыздар даана айтып кеттиңиздер. Бардык революциянын максаттары уурдалып кетти. Өлкө эч кандай өзгөрүлгөн жок. Система алмашылган жок. Баягы эле боюнча калдык. Азыр бул жерде тегерек столго катышкандардын бардыгы бийлик үчүн, же болбосо кызмат үчүн чуркап жүргөндөр эмес, ар кимдин чачпагын көтөрүп чуркап жүргөндөр эмес. Даана өлкө үчүн күйүп бышкандар чогулуп отурат экенбиз. Мени аябай биринчи кезек бүгүнкү күндө ушул революция эмне үчүн максатына жеткен жок? Эмне үчүн ушул революцияга биз баа берилген жок? Могул жерде атайын кызматтардын, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери эмес, ушул революция менен бийликке келген адамдар отуруш керек эле. Биздин арабызда. Ушулар өздөрү айтыш керек эле. Мына биз 7 апрель, 24 март, мына ошол 5 октябрь өз максатына жетпей калган. Ошон үчүн биз келдик бийликке. Биз ошол бийликти бүгүнкү күндө эң таза, акыйкат, ачык кылабыз деп. Тилекке каршы андай болгон жок. Бардык нерселер айтып атабыз. Тигинин үй бүлөлүк кланынан, бунун үй бүлөлүк кланынан мындай келип чыккан революция депчи. Эч кандай андай эмес. Биринчи кезекте ошол система, жогоруда айтып кеткендей, илимдин тили менен айтканда система алмашылган жок. Ошолор келгиче мына мамлекетте эмнелер болуп атат? Ошол системаны алмаштыра тургандар улам эле бирөө биздин кызды алдап кетти дегендей Кыргызстандын карапайым элин алданып кетип атат. Бардык нерсе шайлоодон келип чыгып атат. Туура айтылды, мына тауынга келип эң туура айттыңыз. Шайлоодо баарысы азыр дагы ошол кайталанып атат. Ушул жерге отуруп алып ошону кайталабаш үчүн отуруш керек эле бийликтин өкүлдөрү. Тыңчылар эмес. Айтыш керек эле, айкындуулук жок. Конституцияны киргиздиге. Шашылыш бардык шайлоону өткөрүп атасыңар. Жергиликтүү шайлоодо мен Жалал Абад областан райондон келген адам катары айтып коеюнчу. Жергиликтүү шайлоолордо картошка саткан, тери саткан, темир саткан спортсмендер дагы келет атат. Булар элдин өкүлү болуш керек эле. Элдин үнүн жеткириш керек эле. Эл революция жасабаш үчүн эмне кылыш керек? Элге айкындык, акыйкат, чындык гана керек. Чындык шибеге, аны капка ката албайбыз. Урматтуу азыр бийликте отурган урматтуулар, балдарыңар, кыздарыңар келет атат. Куда сүйөктөрүңөр, партияны эл азыр ренген, барын көрүп турушат, билип турушат. Ошолор эмнени өзгөртөт? Аны эгер мамлекетти өзгөртөбүз дей турган болсоңор, биринчи кезек элдин ушундай шайлоону таза өткөргөнгө, шайлоого чыныгы элге кызмат кыла тургандарга камсыз кылбайсыңарбы? Шайлоону ушундай шайтан оюндарынан арылтпайсыңарбы? Мына чек ара маселесин чечип келди деп атышат. Эмне үчүн ачык кылбайсыңар? Суу маселеси боюнча айтып коелу. Суу маселеси дүйнө жүзүндө аны жашыруунун кереги жок. Дүйнө жүзү мен деген жер жаба мамлекеттер күрөшүп атат. Ачыктагы, жабыктагы суу маселеси боюнча. Биз гидро мамлекетпиз. Дүйнө жүзүндө кызыл китеби бар, 1000ден ашык мамлекет бар дечи. Кызыл китеби бар 248 мамлекет бар. Ошонун 5 эле мамлекети мөңгү сууга кар. Ошонун бирөөсү Кыргызстан. Ушул Кыргызстандын жүрөгүнө келип туруп, башка мамлекеттердин кийлигишүүсү бул жакшыбы? Бул стратегиялык жактарын, геосаясий жактарын ойлонбойсуздарбы? Суу маселеси боюнча канча деген мамлекеттер азыр айтып атат. Ошону эмне үчүн ачык кылбайсыңар? Мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Биригер маалымат борборуңар башканы айтат, өзүңөр башканы айтасыңар. Дагы илим боздоруңар башканы айтат, барып сүйлөшүп келгендер башканы айтып атасыңар. Бардык нерсе ачык айкындуулук болбогон үчүн болуп атат. Могул жашоодо чек ара маселеси боюнча ушулардын бардыгы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерди биз
çurkap жүрүp, ушулар бир карыш жер берилбейт дегенден ушундай сиздер чуркап жүрүп шайлап атып беле. Азыр бардык нерсе мыйзамсыз жол менен кетип барат. Чү дегенде эле атка туура эмес отуруп алдыга. Эң биринчи ошол чегара маселесин тийбей кое турсак болбой беле? Суу маселесине, гидро маселелерине тийбей кое турсак болбой беле? Ошону жаңы парламент менен ошол кеңешип кетсе болбойт беле? Улуу муундардын азыр кандай гана күчтүү инсандар бар. Окумуштуу инсандар менен кеңешсе, элге ачык айкын койсоңор болбой беле? Мына ушул маселелер шайлоо системасында айтып атам. Шайлоо системасын өзгөртпөйүнчө революция токтобойт, жогоруда айткандай. Коркпоңула, мына азыр чогулуп аткандар бул чаар баштап элдин үнүн айтып атат. Революция максатына жетпей калды. Канча деген жүздөгөн балдар өлдү апрель окуясында. Эмне болду? Эмне өзгөрүлдү? Өзгөртөбүз дегенсиздер эле. Ал эми мына азыр эмне өзгөрүлүп атат? Биз азыр референдумду азыр чаптап атасыңар жергиликтүү кеңешке. Бул жергиликтүү кеңешке референдум чаптап ушул конституциянын ичиндеги урматтуу Садыр Нуркожоев бая бир кезде Алмаз Атамбаев киргизген статья жок экен. Юристтер айтып атышат, адистер айтып атышат. Кумтөргө байланышкан кылмыш иштер кайсыл инсан байланышса дагы, кайсыл жетекчи байланышса дагы 100 жыл өтсө дагы алардын кылмыштуулугу жоюлбайт. Срок давности болбойт деген нерсе статья каякта? Урматтуу, сиз кумтөр үчүн күйүп быштыңыз эле. Кумтөрдү, мегакомду сактап калып, баары ачык болсун, айкын болсун, элге ачыктык болмоюнча болбойт дедиңиз эле. Тилекке каршы ушулардын баары бири жок. Азыр биз кимге ишенебиз? Эртең мамлекеттин бүтүндүүлүгү, мамлекеттин келечеги эмне болот? Мына кийинки муундар боюнча элдин социалдык абалы азыр оор. Пандемия аз келгенсин кустуризация кылдыңыздар. Жемкорлорго кошуп туруп эле инвесторлорду чыныгы бизнесмендердин баардыгын кумунтукка алып атасыздар азыр. Өндүрүштү өстүрөм дегендердин баарын кумунтукка алып атасыздар. Ошол чоң ишканаларды ачык эле койбойсуңар, массалык маалымат каражаттарынан ачык эле берип, мына ушундай күчтүү инсандарды, күчтүү өндүрүшчүлөрдү кумунтукка алуунун ордуна элге ачык коюп туруп, ушуларды ишке потенциалын ишмердүүлүгүн реализовать этпейсиздерби? Жыйынтыктарыбыз. Эл бүгүнкү күндө абдан кыйналып турат айыл жерлеринде. Бул саясаттын үстүндөгү ак үйдөгүлөр эмне кылып атат билбейбиз. Бирок айылда ар бир экинчи үйдө майып балдарыбыз бар. Ар бир экинчи үйдө, үчүнчү үйдө мигрантыбыз бакытты талаадан издеп жүрүшөт. Бакытты өлкөнүн ичинде гана болот, өз үйүңдө, өз ата журтуңда, өз мекениңде гана болот бактылуу. Алар ошол тентип жүрөт, ошолорду кайтарып алып келиш үчүн эмне кылыш керек? Завод фабрикалар иштеш керек. Ошо элге ушундай шарт түзүш керек, социалдык абалын көтөрүш керек. Азыркы келаткан чимкирик парламенттин өзөгү жергиликтүү шайлоодо турат. Жергиликтүү шайлоого келаткан шаардык жергиликтүү айылдардагы кеңештер шайлоочулардын кандидаттардын абалын көрүңүздөр. Ошол жерде башталып атат бардык нерсе. Рахмат, мен баягы күйгөн Токаев баарыбыз күйгөн Токаев экенбиз. Баягы күйгөндөн айтсам бир сабак болот. Андан көрө ушул мол рахмат сиздерге, ушуну уюштургандарга. Тегерек столду уюштуруп, ошол мамлекеттик өкүлдөрдү, бийликтин өкүлдөрүнө баарына жеткиришибиз керек. Ошолордун баарын чакырып келип отургузуш керек. Аларга биз жардам берели деп айтып атабыз. Рахмат.